Туугандар барыңыздарга ассалому алейкум, кармаган орозоңор кабыл болсун. Орозо кармап аткандар. Мен пропчот жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле сиздер менен. Көпчүлүк ойлойт экен, чын эле топ трейдерлардын көпчүлүгү шотундагы миллиондорду өздөрүнүн акчаларын көбөйтөт деп ойлошот экен. Бирок чын-чынына келгенде туугандар андай эмес. Негизи эле основной 80% трейдерлар булар деген бүт бардыгы өздөрүнүн акчасына торговля кылбайт. Булар деген либо инвестицияланган, элдер инвестицияланган акчага торговля кылышат, же болбосо көпчүлүгү деген мага окшоп ушинтип пропчоттордо иштешет туугандар. Мисалы келтире турган болсок, эгерде сиздердин шотуңуздарда $2000 акча боло турган болсо, айына сиздер 5% прибыль кошо турган болсоңуздар, бул өтө жакшы көрсөткүч, өтө жакшы результат. Эми караңыздар туугандар, эгерде сиздер айына $2000 үстүнө 5% кошо турган болсоңуздар, бул $100 болот экен да. Ошондой эле пропчоттор сиздерге деген $50,000 баштап $200,000 чейин инвестицияга акча беришет да негизи. Бирок бир ноосу бар. Бул жакта деген дисциплина, өзүңөрдү жакшы көрсөтүшүңөр керек. Бул жакта мынакей мен пропчот алган болчумун. Мындан 3 күн мурун, бүгүн 4-күнүм турат, азыр позициям ачылды. Менде деген управленияда $100,000 акча. $100,000 акчам болсо кечээ күнү $600 убытакка чейин барды. Ошондой эле кайра $700 прибыль калып келип, менде азыр убытагым минуска кетип, кайрадан плюс болуп турат. Бул нереализованный прибыль туугандар. Азыр менин балансымда ровно $100,000 счет турат кайрадан. Эми караңыздар, пропчот деген кандай иштейт? Эгерде сиздерде $100 акча болгон болсо, $100 сиздер баштапкыда өзүңүздөрдү көрсөткүч үчүн, ушул жака мындайча айтканда трейдер болуп жумушка кириш үчүн биринчи сиздер өзүңүздөргө ылайыктуу управленияга счет сатып аласыздар. Өзүңүздөргө счет сатып алгандан кийин ал кандай болот десеңиздер, азыр көрсөтүп берем мен сиздерге. Мынакей ушундай болуп чыгат туугандар. Өзүңүздөргө $79 болгону $79 же болбосо макул эми $5,000 эмес, тоголок $10,000 ала турган болсоңуздар, бул $100. $100 капитал деп биздин промокодду жаза турган болсоңуздар 15% скидка аласыздар. Ошондой эле мындай чоңураак счетторго деген сиздер 25% скидка алсаңыздар болот туугандар. Эми караңыздар, сиздер мындай счетту алгандан кийин сиздерге мынакей мондой болуп счет берилет. Бул жактан деген өзүңүздөргө панель управленияга кирип, бул жактан мынакей көрсөтсөздөр болот полностью өзүңүздөрдүн статистикаңыздарды. Эми караңыздар туугандар, мен өзүмдүн $100,000 акчам мени рисковать эткичекти. Андан көрөк мен $500 менен өзүмө управленияга $100,000 алып, ошону управлять этип, этаптан этап өтүп, андан кийин иштеген акчамдын 3-чү этаптан кийин мен өзүмдүн иштеген акчамдын 80% меники болот, 20% бул проп компанияныкы болот туугандар. Проп компания деген бул качан чыккан? Проп компания деген Форексте өзү негизи эле 2015-2016 эле чыккан болчу, бирок криптовалюта тармагында бул нерсе жок болчу туугандар. Эми буюрса бул криптовалютага дагы келип атат. Мен азыр мынакей эфириумдан позициям ачылып турат. Так, история позицияга өтө турган болсок, бул мен ачып жапкан позициялар мынакей $500 убытак, $42 убытак, $47 убытак, $6 убытак, андан кийин $758 прибыль болду. Бул биткоиндон мен кечээ күнү шорт позиция ачкан болчумун. 1,5 сутканын ичинде мен 2% иштедим. 2% деген бул менде $758 прибыль болду туугандар. Эми караңыздар, сөзсүз түрдө сиздер эгерде өзүңүздөрдүн депозитиңиздер менен кире турган болсоңуздар, мончо убытакка кеткенден кийин адам өзүнүн ичинде эйфория ойгоно баштайт. Мындайча айтканда, мандраж ойгоно баштайт. Эгерде туура эмес айтып алган болсом кечирим сурайм. Адам ойдо келди нерселерди кылып башташы мүмкүн. Бул позицияны ачат, жабат жана ар кандай нерселерди кылып атып, балансы кантип убытакка кеткенин өзү түшүнбөй дагы калат. Ошондой эле туугандар, башка биржаларда ачып жапкан позицияга бул сөзсүз түрдө платформа өзүнө комиссия алат. Эми туугандар караңыздар, мен бул жерде деген мага өтө чоң возможность берилип атат. Мен $500 $100,000 өзүмө управленияга алып,
ошону разгон кылганга бул өтө чоң возможность берилип атат. Мисалы караңыздар, мен 100 000 долларды менен 100 000 долларды толук жоготуп алыш үчүн мен бир күндө 5 000 доллар убтк кетип калышым керек болот. Ошондой эле бир жумада 10 000 доллар убтк кетишим керек болот. Эми элестеткиле туугандар, силер өзүңөрдүн шотуңар менен торговля кылып атып, бир жуманын ичинде 5 000 доллар убтк кетирип отурган болсоңор, силер трейдингке уже совсем эле желанияңар калбай калат деп ойлойм да. Анын үстүнө адам баласы негизи эле 100 000 доллар счет салып иштеш бул өтө оор. Бул жакта деген силерге возможность берилет. Ошол нерсени колдонуп иштесеңер болот. Мен жайдан бери өзүм негизи эле ушул тармакта иштеп келатам. Мен трейдингде иштебеген нерсем калган жок. MT5 дагы иштедим, башка тармактарда да иштедим, бирок основной өзүбүздүн иштеген капиталыбызды биз сөзсүз түрдө спотовый портфелге алабыз. Эми спотовый портфелди биз азыр көрсөтүп бере албайбыз тилекке каршы. Буюрса жайдан баштап биз сиздерге толук түрдө кайсы монеталарды алгандарыбызды, кандай алгандарыбызды дагы көрсөтүп беребиз обязательно. Бирок азыр деген биз данный момент фьючерста ушул хэш платформасында торговля кылып иштеп атабыз да пока. Ошол туугандар, баарыңыздарга ассаламу алейкум, ийгилик. Кийинки видеороликте көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.